Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Базар Алам каналы катталуучулары. Достор, бүгүн биз сиздерге менен улактын жылкыларын тартып көргөзмөкчүмүн. Ушул жылкылар сатылат экен. Бул кайсы жерде десеңиздер, сразу эле айтайын, Чүй облусту, Жайыл району, Полтавка айылында Актилек деген жигит эки жылкысы сатылат экен. Ошону тартып көргөзмөкчүмүн, достор. Ол келаткан жылкы породасы данчак экен, таза данчак. Андыктан видео жазса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Ой пикирлерди. Биз баштадык анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Актилек кандай да? Ден соолук жакшыбы? Мына достор, ушул жылкы сатылат. Породасы таза данчак дейт. Бунун жашы кандай болду экен? Актилек 4 жаш. Жазга 2 асый болот. Жазга 2 асый болот, 4 жаш дейт. Бойучу бою. Бой 1.65 экен. Караңыздар. Кашка жылкы экен, арт жагында эки буту да ак кашка. 1.65 уровенде бою. Караңыздар мына. Бул жакка жүрөсүңбү дейм, күн жактан. Мынаке 1.65 дейт. Бунун нелери бар эми? Улагы жакшы, Кудай кааласа. Улагы жакшы, улакта жүргөн, Жакшы. Үйүрдө жүрүптүр. Не кандай жеп ичкени кандай? Ичкени жакшы, Кудай кааласа. Жакшы, а? Так, теби тиштеби кандай? Жок, андай өнөрлөр жок. Андай өнөрү жок, а? Жөш. Жылкы экен мына. Жактан жакшы көрүнөт экен. Караңыздар. Поворотторуну. Көптөн бери инбейби? Бул каякта туулган жылкы эми? Ростовдон, ата-энеси Ростовдон келген да. Ата-энеси Ростов, Россиядан келген, а? Түбү. Өзү биякта туулду ошондо. Таласта туулуп өскөн, а? Бул жылкы. Так, караңыздар, шашылбай тартайын. Чаттарыны, сооруларыны. Бардык жагы таза, буттары таза. Караңыздар. 20 күн минип улакка чапса болот дейт. Улагы жакшы. Буту колу, ден соолугу таза. Ушундай болгон жылкы экен. Породасы таза данчак дейт. Анан эми акчасына келек, акчасын канча деп атасыз? Канча сурап атасыз? Акчасын $7,000. Акчасыны $7,000 сурап атасыз, а? Боло турган же түшүп бересиңерби анан? Түшүп берем дейт мына. Боло турган жерин сүйлөшөбүз дейт. Телефон номер, адресин калтырам мен экранга. Чала бересиздер, достор. Бул биринчи ат болду, экинчисин алып чыгасыз, экинчисин тартып көргөзөбүз. Мына экинчи жылкы чыкты, достор. Ат сүйүүчүлөр, караңыздар, полбандар. Экинчи сатыла турган жылкы. Так, мунун сразу эле породасын айтайык, кандай болду? Бунун породасы ушу чүйдүн аты. Чүйдүн эле аты, мына. Улак иштеке көргөн эмес. Улак эчтеке көрүлгөн эмес, а бул, а? Жакшы. Бою 1.63 уровенде. Жашы кандай жаш? 2 асый, а? Бул каякта жүргөн эми жылкы? Бул ушу чүйдө төрөлүп, Чүйдө төрөлүп, чүйдө өскөн жылкы. Так, мунун нелери бар эми? Бунун ден соолугу үйүрү жакшы. Ден соолугу таза. Үйүрдө жүргөн, а?
үйүрү жакшы дейт. Улакка чабылган эмес. Улакка Үйрөтүп алат. чабыл эле еще. Күлүк аттайт мына. Караңыздар. Скорость. Поворот. Бунун ден соолугу таза. Денсаулыгу таза бүл. Бул кандай тиштейби, тебеби? Несі бар өнерлі? Өнөрү ошо. Өнөрү эле жок. Такаланып тур, таза мына. Таза. Колу таза. Улакка кирилек болсо буттар таза эле болот да булардын, жебиши таза. Караңыздар. Бою 1,63 дейт. Эми буга канча сурап атасыз? Буга ошо 200 миң сурайм. 200 миң. Азыраак түшүп берем. Раз түшүп бересиз. Кеми бар, э? Ондай болгон жылкы. Караңыздар, не өзгөчөлүктөрү бар эми мунун? Өзгөчө болгон дейм, муну өзү алган киши өзү үйрөтүп алат да. Өзү үйрөтүп алат, а? Жакшы. Гарантия ден соолугуна. Ой. Мынаке. Скорость кандай экен? Вечный жакшы. Вечный жакшы, а? Кайрылган бар. Повороттор. Бул экинчи жылкы болду. 200 миң сом сурайт экен. Бир аз түшүп берем дейт. Бул жакта ешка жүрөт. Скоросту жакшы экен, ешка. Алыстан болуп калды. Мал кайтарат, а? Жакшы. Достор, сиздер менен коштошобуз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда калтырасыздар. Ээсинин номерини экранга жазып коем достор. Ой пикирлерди комментарийда калтыра бересиздер. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.